Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурдун актуалдуу маселелерин талкуулаган учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү темабыз экология же көп кабаттуу курулуш. Курулуш компанияларга талап күчөдү. Алгач студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, Курулуш министрлигине караштуу мамлекеттик архитектура контролдоо департаментинин директорунун орун басары Руслан Сурахматов, Куруучулар союзунун төрагасы Чолпонбек Акматов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экологу Айгүл Ырсалиева. Саламатсыздарбы, студияга куш келипсиздер. Бүгүнкү күндө курулуш тармагында жакында эле жаңы тартип, жаңы эрежелер киргизилгендиги жарыяланып, көп кабаттуу турак үйлөрдү курган компанияларга талап күчөгөндүгү айтылды. Маселен, бийик кабаттуу үйлөрдү курган курулуш компаниялар ошол эле тротуарларын, бакчаларын кошо бүтөрүү, жашылдандыруу маселелери талап катары коюлду. Биринчи курулуш тармагы айтсаңыз, сиз эң алгач ушул маселе боюнча Курулуш министрлигине сөз берели. Эмне болгон талап куруучу ишканаларга кандай милдеттер жүктөлдү? Буга чейин бул талаптар жок беле? Мурдагы азыркы учурда өзүңүздөр көрүп атасыздар, Кыргызстан боюнча курулуш күчөтүлгөн бойдон жүрүп жатат да, көп да курулуштарчы. Андан кийин көп кабаттуу үйлөрдү салып аткан компаниялар өзүнүн территориясын куруп бүткөндөн кийин өзүнүн территориясын жасап кетишет. Андан кийин курулуп жаткан учурда көп большегрузный машина деп коет, мисалы помпа, ошол эле КАМАЗдар, ховолор кирет ал жакка, жүк ташуучу унаалардын кирет. Ошол себептен жолдорду бузулат, куруп жатканда тротуарлар бузулат, арыктары бузулат. Ошол себептен куруп бүткөндөн кийин өзүнүн территориясын жасап, анан курулуш компания элдерге өткөрүп кете берет. Ошонун негизинде көптөгөн мүчүлүктөр пайда болуп, анан кийин курулуш министрлиги Нурдан Кемелович Орунтаев тарабынан буйрук чыгарылды азыркы учурда. Ал буйруктун эмеси ошол эле курулуш компаниялар курулушту бүткөндөн кийин ошол эле өзүнүн территориясын эле жасабастан, андан сырткарыдагы территорияны жасап, мисалы тротуарды оңдоп кетиш керек, бузган тротуарды, бузган жолду оңдоп салыш керек кайра. Жана жашылдандыруу зоналарындагы жарыктандыруу кылып, иш кылып, курулуп бүткөн объекти ичинде эле жаркырабастан территориясын да жаркыратып кетүүгө даяр да аларчы. Ошондой жаңы талаптар жүктөлдү. Жаңы талаптардын. Эми буга чейин мындай эмес беле да? Мисалы, жашоочулар, ошол үйдү сатып алгандар, ошол үйлөрдөн батирлерди сатып алгандар үчүн мындай эс ала турган жерлер, ары бери басып сейилдей турган жерлер, балдар үчүн ойной турган жерлер, ошол эле жашылдандыруу маселелери буга чейин талап катары милдеттүү түрдө көрсөтүлгөн эмес беле? Албетте, буга чейин эми мисалы Кызыл китеп деп коет, ошо өзүнүн территориясы да. Өзүнүн территориясында проекти менен көрсөтүлөт, долбоор түзүлөт, долбоордун ичинде баардыгы көрсөтүлөт. Кайсы жерге машина токтойт, кайсы жерде детская площадка болот, кайсы жерде скамейка, долбоордо көрсөтүлүп келет. Анын негизинде баарын курушат. Бирок өзүнүн территориясында болуп атпайбы бул нерсечи? Өзүнүн территориясынын сырткарыдагы азыр жасап кетүү боюнча бул буйрукту кошумчадагы иштер. Кошумча иштердичи. Эми Куруучулар союзу буга чейин деле ушул курулуш компаниялары менен иш алып барып, алардын укуктарын коргоп, алар менен бир топ кеп кеңештерди берип, иш жүргүзүп келесиздер. Сиздер тараптан бул талаптарга кандай реакция болду? Курулуш компаниялары үйдү куруу, сатуу менен эле алектенеби, же дагы бир башка жумуштарды аткарышабы, жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүдө? Саламатсыздар. Сиз айткандай, Курулуш союзу бул мамлекет менен бизнестин ортосундагы бир мост болуп, бизнестин үнүн мамлекетке, мамлекеттин талаптарын бизнеске жеткизген боюнча иштерди алып барып келатабыз. Айтылгандай, буга чейин деле ошол долбоордо көрсөтүлөт да, план благоустройства бар, ген планда бар көрсөтүлөт. Каягы зеленый зона, кайсы жери пожарный проезддер, кайсы жеринде ошол сеттер кирет, бар көрсөтүлөт. Анан биз азыр мэриядан да суранып келип атабыз. Ошо айтылгандай жана тротуардын баарын бизге эле берип койсо, анткени аякты бак тийиш үчүн аякты аренда алыш керек болуп атат.
Анан курулуш жүргүзүп атканда анча мынча бир 2-3 метр чыкканга туура келет. Анткени Бишкекте биз Кыргызстанда 92%-дан ашыгы тоолор. Ошондуктан биз ар бир квадратный метрди баягы эметип бул вертикально өскөнгө туура келип атат да. Ошондуктан азыр көрүп атабыз Бишкек шаарында 40 этаж үйлөр курулуп баштады. Анан акыркы 3-4 жылда көрүп атабыз курулуш тармагы бул абдан чоң өсүштү көрсөтүп атат. ЭС мамлекеттеринин ичинен 3 жылдан ашык подряд биз биринчи орунда келип атабыз. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Бирок баягы иш бар жерде ошондой көйгөйлөр да жаралат да. Мисалы жүздөгөн курулуш компаниялары бар, жаңы кирип аткандар бар. Ошонун баарына түшүндүрүп, бул шаарды көрктөндүрүү биздин милдетибиз да. Баягы убагында Жашыл Фрунзе деген брендти биз сактап калыш үчүн ошол бактарды дагы көбүрөөк тигишибиз керек. Анан бир чети азыр парковка маселеси дагы күчөтүлдү. Мурун мынча машина жок эле, азыр ошол ар бир квартирага дагы парковканы камсыздандыралы деп 2 күн мурун да ошол курулуш министрлигинде Орунтаев менен жолугуу болду. Анан ошондо двордун үстүнүн баары бетон болуп калат да. Мурун баягы двордун ортосунда бактарды тигип койчубуз, чоң бактарды. Аз айла жок, кичинекей кустарниктер тигиш керек. Анан суу көлөмү жыл сайын азайып баратат. Биз баягы сууну экономдош керек. Ошон үчүн капельный орошенияларды коюп атабыз. Ошо курулуш компаниялар чогулду, акча чогулду. Биз 48 скважинадан ашык Бишкек водоканалга тыйын чогултуп бергенбиз. Бирок алар айтып атат, баягы турган суу ылдый чүгүп кетти, дагы ылдый скважиналарды бүртеш керек да. Көкжар жактан дагы шаар негизи 4 жагынан ушул жаңы скважиналарды ачуу боюнча водоканал бүгүнкү күндө иш алып барып атат. Биз бир эмем бар, ошол магистралдын үстүндө бир чоң очистное сооружение куруп койсок болмок экен. Ошол жерде парктын баары ошол жакта болуп атат. 3-4 парк ошол жерде, Ынтымак паркы, Ынтымак 2, Жеңиш паркы, Азербайжан паркы. Ошол жерге ошончо микрорайонда үйлөр салынып калды. Суун чогултуп тазалап туруп, парктарга поливке берсек болмок экен да. Анын баары канализация болуп ылдыйк зонага кетип атат. Ылдый жагыбыз болото болуп атат. Мына озерный жактар. Анан бир тонна суу 1000 литр. Карасаңыз 1000 литр суу 10 сом 35 тиын болот да. Бул эми болуп көрбөгөндөй жаратылышка мындай аябай туура эмес эме болот да. Ошондо квартирадан карасаңыз ашып кетсе бир 100 сом эле төлөп коет да бир айдачы. Бир пачка сигаретти күнүгө 100 сомго чейип коюшат да. Биз водоканалга айтып атабыз, мына Великобританияда 84 000 сом экен 1000 литр суучу. Европа мамлекеттеринде 75 000 сом. Анан ошолор баягы сууну аябай экономдошот да. Америкада жакында эле Лейк Обама деп Трамп отмена кылды. Суунун ошол душка эметкенде атмосферасын баягы давлениясы кичинекей лептеп баягы жуунган эле да. Анан биз суунун башындабыз деп айткан менен Бишкектин ичинде карайсың, суу жетишпейт баягы. Тартыштагы күч. Кургак шаар, бүт шамал. Ошондуктан бул благоустройство боюнча маселе туура. Биз колдойбуз, анткени биз дагы ошол коңшу мамлекеттерде жакшы кооз өзүбүздүн тиги шаарларыбыз болсо деп. Эми мен ойлойм, курулушчулар эң биринчи патриоттор да, анткени башка мамлекетке барып иштесек пайда аябай жакшы да. Бизде кризис болсо деле эң биринчи ударды ушу курулуш компаниялар алат. Чет өлкөдө мисалы сен жерди алдың, уруксат кагазды алдың, банктар өзүлөрү чуркап келип акчаны ал деп аркаңа чуркайт да. Биздин банктардан алайбыз десек, акча жетишпейт. Мисалы бир банк, бир компания даже 10 миллион доллар бере албайт да. Анан ал жерде көп жакта 25-30 жылга чейин ипотечный программалар көп. Ошол эле коңшу Казакстанды алсак 7-20-25 деген эмелер бар. То есть 7%, 25-20 жылга чейин 7% менен берет. 7% менен Курулуш компанияларын колдойт, да? Көп курулуш компаниялар даже отдел продаж жок экен да Казакстандачы. Европада да ушундай. Анткени бүт квартиралар банктар өзүлөрү сатып берет да. Анан биз да ошол мындай убакытка келсек, биз дагы мындай кенен иштейт элек да. Акча издебей, именно курулуштун сапатын карап,
баягы өз сала тургандай креативный жакшы үйлөрдү салсак деп. Анткени канчалык кооз жана Дубайдагыдай үйлөр салган сайын анын эмеси аябай кымбат болуп кете берет да, себестоюмуз. Эми ушул жерден мына курулуш министрлигинин жашылдандыруу иштери, өзгөчө жанагы унаалар үчүн ыңгайлуу жайларды түзүү талаптары бар да. Буга курулуш компанияларынын мүмкүнчүлүгү барбы эми ошого? Кандай кабыл алып атат аны? Биз бир эмени айттык, ушул 2 күнгө мурунку чогулушта биз хоть бир квартира 5 парковка салган эле макулбуз да. Бирок деген ошону сатып алган кардарлар жок болот. Мисалы биз үйдү бүтүрдүк, ал калган парковканы 5-6 жылдын ичинде араң сатып бүтүп атабыз да. Бир парковканын өздүк наркы 11 000 доллардан ашып кетип атат. 15 000 сата алды деп сата албай атабыз. Анткени 3 жылдын ичинде салынат. 3 жылга болгону 1 1000 доллардан кошуп атабыз да, ошо салынган акчагачы. Анан биз суранып атабыз, ошол парковкаларга НДСтерди может алып салса, же тиги банктар бизге мындай стимулирующий бир кредиттерди берсе, анткени тапкан пайдабыздын баары эле парковкада калып калса, кийинки үйгө кире албай калып атабыз да. Ошондой да бар. Жашылдандыруу боюнча көп деле ал жерде каражат кетпейт. Биз с удовольствием бактар тигип беребиз. Азыр бактар тигебиз дедиңиздер. Мына азыр эле өзүңүз кайрылып айтып атасыз. Суу маселеси деп. Ооба. Ал же бактарды тигип койгон Биз бир маселе. тигип коюп кетип калган. Ооба, биз мисалы тигип койдук, жана чоң бактарды тигип койдук, бирок ал 2-3 жылдан өлүп калып атат да. Ошондуктан муну Калганы ошол жерди батир сатып алгандарга, кварталдарга же ошол территорияны караган ТСЖга өткөзүп беребиз. Бүт баягы капельный орошение кылып, бүт автоматикасын баарын коюп берип атабыз. Бирок айтып атабыз, урматтуу ушу жашоочулар, чоң бакты тиккенде ошончо сууну силер акчасын төлөп, ошону камсыз кыла аласыңарбы? Ошол эми палка в двух концах болот да. Бир жагынан суу жетишпей атат. Ал бакты тигип койгон көп деле акча эмес. Тигип туруп биз чыгып кете беребиз, бирок деньги на ветер болуп калбасын деп атабыз. Ошол жака кичинекей болсо да баягы көрүп бере турган, бирок сууну аз иче турган эмелер тиксек, культуралар тиксек жакшы болмок да. Эми мына өзгөчө мына башкалада акыркы 10-15 жылда десек деле туура болот, курулуш тездик менен өскөнү байкалат. Айрыкча көп кабаттуу турак жайлардын курулушу арасында курулуш мыйзамдарынын талабына жооп бергени да, жооп бербегени да бар да. Бирок экологдор жыш жайгашкан, бири-бирине жакын жайгашкан өтө бийик имараттардын курулушуна бир аз мындай бир башкача талап, башкача көз караштарын, каршы пикирлерин айтып келишет. Айгүл айым, айтсаңыз, илгерки жашыл Фрунзе жоголду деген өңүттө байма-бай билдирүүлөрдү экологдор айтып келишип атат. Сиздер бул боюнча көз карашыңыздар кандай? Туура элеби ушул көрүнүш? Же үйлөр өтө бир тыгыз жайгашып, Бишкекте аба жок болуп калдыбы? Рахмат сурооңузга. Саламатсыздарбы? Ооба, аба жок болуп калды бүгүнкү күндө Бишкекте. Анын биринчи себеби болуп бул Кыргызстан Бишкекте Борбор шаар катары калктын интенсивдүү өсүшү да. Бүгүнкү күндө калк 1200 миллиондон ашык баягы өстү да, ушуга жетти. Анын бул 4 район жанага караштуу 104 жаңы конуш кирет да. Анан бүгүнкү күндө бизде баягыда ар дайым жыл сезонунда эле баягы кир аба менен биз дайыма аны маселе кылып келебиз да. Кышында дагы, жайында деле да, жайында дагы бизде баягы тоодон келген абаны биз сезбей келебиз да. Себептен Бишкек өзү географиялык жактан 1700-900 метр бийиктикте жайгашкан да. Бул чөйчөк сыяктуу да. Чөйчөк сыяктуу, бул чүйөрөнүндө жайгашкандыктан өзү эле баягы үп сыяктуу болуп турат да. Анан о тери баягы тиги 4 районго тең, анын жаңы конуштарга чейин бүгүнкү күндө Бишкек баягы урбанизация процессине туш болду да. Агломерация деп, урбанизация деп шаардын өсүшү деген сөз да. Бишкек бүгүнкү күндө баягы вертикальный өспөстөн горизонтальный өсүп, мына бул жагы Казакстанга, бул жагы тоого, Кара Балтага же болбосо тиги кант кеми Токмокко жетип атат да. Анын ичинде ошол көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу да. Анан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу дагы бүгүнкү күндө ошол баягы адистердин баягы кеңеши аз болгондуктан ушундай бир Курулуш компаниялар, курулуш компаниялар ой келди сыяктуу баягы куруп атат да. Себеп дегенде бул абдан туура эмес да. Себептен ошол абанын жок, таза аба жок болот. Андан тышкары ошол жакын ар кандай аргументтерден турат да булчу. Биринчиден эле ошол жердеги баягы касып, байкелер айткандай
инженердик иштер жүргүзүп атат да, экскаватор менен казып атат, ар кандай иштер жүргүзүп атат. Ошол учурда эле топуракка, ошо жердин кыртышына терс таасирин тийгизет. Андан кийин өсүмдүктөр ал жерде баягыдай табигый өсүмдүктөр болбойт. Андан кийин жаныбарлар болбойт ал жерде, баары. Ошондой эле сууга өзүнүн таасирин тийгизет. Анан абага таасирин тийгизет, таза аба болбойт. Анан ошо жүрүп отуруп адамдарга, адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизет да. Бүгүнкү күндө аллергия менен ооруган, өпкө оорулары менен ооруган адамдар абдан көп да, жүрөк оорулары менен, ошонун баардыгы ошо таза эмес абадан баягы келип чыгып атат да. Анан дагы көптөгөн аргументтер бар. Ошол жакын эле отургузуп үйлөрдү кура берген болсо, ошол жерде биринчи аргумент болуп эле бул ошол жанындагы үйлөргө мүмкүн ал жерде мисалы үчүн мурунку союз мезгилинде курулган үйлөр болушу мүмкүн, же кийинки үйлөр болушу мүмкүн. Ошол жерде жакын курганда аба жетпей, ошол жерде жанындагы үйлөр уже жаракка болуп, трещина кетип, жаракка болуп, анан дагы жарылып, чөгүп, анан жанындагы үйлөргө ушундай өзүнүн залакасын тийгизет да. Ошондой эле ал жерде инфраструктура дефицит болот да. Мисалы үчүн тар чөйрөдө бала бакча куруш керек, ал жерге парковкалар куруш керек, мектеп куруш керек, поликлиника куруш керек, дүкөн болуш керек. Ушундай инфраструктура болуш керек да, 21-кылымга тиешелүүчү. Ошонун баардыгында баягы заманга туура келбей калышы мүмкүн да. Ошондой эле транспорт токтош керек да. Транспорт токтош керек, андай жүргүнчүлөрдү алганга, түшүргөнгө ылайыктуу. Коомдук транспорт жүрүш керек да. Коомдук транспорт жүрүп, ошол балдарды мектепке алып барыш керек, адамдарды жумушка или баягы каалаган жагына алып барыш керек да. Ошолор дагы бүгүн ошол жетишсиз болуп эсептелет да. Ошондой эле жолдун тыгындарын алып келет бул. Анан эң негизгиси экологиялык проблемаларга алып келет. Ошондой эле энергетикага да терс таасирин тийгизет. Себеп дегенде баягы леп деп коет, линейный электропередача да, ошолор бузулат да. Же болбосо подстанциялар жаракат алат. Ошондой эле жердин кыртышы бузулат. Ал жерге газ коюш керек, ал жерге суу коюш керек, ал жерге энергия менен камсыз кылыш керек. Ошонун баардыгы эмне болот? Баягы кайра жаралып атпайбы? Анын баардыгы ушул адамдарга ыңгайсыз абалдарды баягы жаратат да. Ошондуктан ошол баягы специалисттер жакшы дыкаттык менен иш алып барса деген биз ойдобуз да. Сиз айткандай, мынагу экологияга деген жакын жайгашкан үйлөр таасир этет деп атасызбы? Же бийик кабаттуу, өтө бийик курулган үйлөр? Бийик кабаттуу ушу жакын. Анан күн дагы көлөк болуп калат да тигил үйгөчү. Бир үйдүн эмеси бир үйгө көлөк болуп калат. Көлөк болуп калат. Анан жаракка кетет, чөгөт ал үй, ным болуп атат да. Нымдуу болуп атат да. Бишкек өзү нымдуу. Нымдуу, ооба, нымдуу шаар да. Эми ушул жерден эле экологдордун маалыматын уктуңуздар. Курулуш министрлиги ошол эле жерде инфраструктура деп атпайбы, социалдык объектилерди кошо куруп кетиш керек деген талаптарды да коюп атасыздарбы? Көп эмелерде үйлөр гана бүткөн, жанында ошол үйгө тиешелүү бала бакча жок, мектеп жок, мектептин тартыштыгы, бала бакчалардын жетишпестиги ошол эмелерден жаралып атпайбы? Сиздер бул жагынан дагы талаптарды коесуздорбу? Ооба. Рахмат сурооңузга. Туура айтасыз. Бир жагынан туура айтасыз. Бир жагынан азыркы учурда бул башкы план деп коет. Бул общий Бишкек шаарынын башкы планы. Жаңы азыр разработка болду, күчүнө кирди. Башкы планда бардык нерсе көрсөтүлгөн. Кайсы жерде элдин санына жараша, кайсы жерде садик болуш керек, кайсы жерде мектеп болуш керек, баары көрсөтүлгөн. Ошол жерлерге салынат. Анан жана көп кабаттуу үйлөрдү айтып атпайсызбы? Мындай болбош керек депчи. Анткени көп кабаттуу үйлөрдү мисалы долбоорун чийдирип, долбоорун даярдап атканда баары каралат. Инсоляция деп коет. Күндүн бир квартирага канча проценттин соотношение менен монча процент күн тийиш керек. Шамал өтүш керек. Ошо берде өрт коопсуздугу бар. Өрт коопсуздугунда сакталат. Өздөрүнүн нормалары бар. Ошого жараша долбоор чийилет. Ошонун негизинде анан курулуш башталып, курулуштар жүрүп келатат азырча. Эми шаар дегенде баягы албетте
өзүнүн көркүн жоготпош керек. Кооз, бийик кабаттуу имараттар көз алдыбызга келет да. Сиздер бийик кабаттуу имараттардын долбоорлоруна талдоо жүргүзүп турасыздар дедиңиздер да, бирок өзүңүздөр да мониторинг же бир талдоо жүргүздүңүздөрбү? Баягы кайсынысы талапка ылайык болду, же долбоордо көрсөтүлгөндөй болду, же канчоосу ошол талаптагыдай болбой калып, ошол көп кабаттуу курулуштарды баягы курулуштун улантышына бөгөт койдуңуздар, чара көрдүңүздөр дегендей. Долбоордо көрсөтүлгөн башка, кагаздагы, документтеги, эмедеги башка. Ушундай көрүнүштөр да бар да. Андай көрүнүштөр мисалы эл өсүп атат. Бул жакшы нерсе. Населениянын эли өсүп атат да. Ошого жараша Бишкек шаарыбыз да өсүп атат. Ошондуктан дагы курулуш көп болуп, азыр көп кабаттуу үйлөрдүн саны да көп да. Мисалы айта келсек, Бишкек шаары боюнча 525 көп кабаттуу объект салынып атат. Анын ичинде Быйылкы жылы. Быйылкы жылы азыркы учурда салынып атканы. Анын ичинде комплекстер дагы бар, баары бар да. Үйлөрдөн тышкары. Алар эми өз билемдик менен эле сала бербейт. Мамлекет жагынан дагы, курулуш министрлик жагынан да биз жактан талаптар коюлат, проекттер даярдалып берилет, ал нормалар каралат, баардык нормалар ичине киргизилет ошол долбоорго. Долбоордун негизинде анан куруучу компаниялар курулушту жүргүзүп баштайт. Баштагандан баштап эле бизде ар бир объектиге бирден инспекторубуз бар. Ал курулуш инспекторубуз курулуш башталгандан баштап бүткөнгө чейин долбоордун негизинде салынып жатабы, салынып жатпайбы ошону карап контролдоп турат. Анан кийин сиз айтып атпайсызбы, долбоордон сырткары кеткендер барбы деп. Албетте, курулуш болгондуктан болот андай нерселерчи. Бирок ошол убакта биз жактан тийиштүү предписанияларды берип, оңдоого кагаздарын жазып, оңдотуп, анан курулушту түз алып кетебиз да. Ошондуктан ар бир объектини контролдоо болот бизде. Жумушун токтотуп, балким айып салып, же бир ал курулушту такыр эме кылбай коюп, курулуш компаниянын ишмердүүлүгүнө мындай эме кылган учурларыңыздар да барбы? Мисалы, баардык эле курулуш баары шумдук болуп, укмуш болуп бүтүп кеткен жок да. Ооба. Мыйзамды бузган курулуш компанияларга предписание берип, токтотуп, мералары колдонулат. Бирок көрсөткүчтөр жок, мынча курулуш компаниянын быйыл жумушун токтотконго туура келди, ушундай иштин айынан деген. Ооба, быйылкы жылы эсептесек, буга чейин 7 компаниянын иши токтотулган. Ар кандай мүнчүлүктөр менен, ар кандай нарушениялар менен штрафтарын салып, биз ошол убакта сразу оңдотобуз да. Андан кийин өткөндө дагы 28 компаниянын курулушу токтотулду. Ал жанагы парковка боюнча, машина токтотуучу жай боюнча курулуш министрлиги Нурдан Кемелевич баарын чогулуш кылып, ошол компанияларды токтотту да. Анткени ал жерде эмне маселе болуп калды? Парковкалар жанагындай двухъярусный деп коет, 2 кабаттуу парковкалар. Ошолорго проекти долбоорду жасап жатканда ошолорду көрсөтүп берген да. Анткени бир үйгө 0,7 деген коэффициент бар. 100 квартира болсо 70 токтотуучу, унаа токтотуучу жай болуш керек да. Анан кийин кээ бирде Бишкекте жер кичинекей болгондуктан кээ бир эмелер компаниялар проектлеринде ошо 2 кабаттуу двухъярусный парковкаларды көрсөтүлгөн да. Аны комиссия түзүп, курулуш министрлиги тарабынан изилдеп көрсөк, ал иштебей турган эме экен, проект болуп эсептелет экен. Аны проектлерге кошуп, уже уруксат кагаздары чыгып кеткен да. Ошол компаниялардын иштери токтотулду. Алар болсо эми парковкаларды двухъярусныйларды алып, иштебеген эме экен да, алчы, иштебеген проект болуп эсептелет. Анткени аны айта кетсем, ичинде көп мүнчүлүктөр бар да. Бирөө мисалы токтотуп кетсе, ал өйдө көтөрөт, алдындагысы келип токтойт. Бул чыгайын десе үстүндөгүсү, бул чыга албай калат, тоскоолдук. Ушундай көптөгөн маселелер бар, ишке ашпаган долбоор. Ошондуктан 28 компаниянын иши токтотулду. Азыр алар өздөрүнүн эмесин долбооруна өзгөртүү киргизип, жанынан жер алып, унаа токтотуучу жайларды толуктап, анан кайра курулуштун башташат. Бир айга уруксат беришти. Ушу бир айдын ичинде ошол калыбына келтирет. Жетпеген парковкалар чечиш керек да, ошол 30 компания. 28 компания. Эми
курулуш компаниялары баягы өзгөчө эми ишкерликти баштап келе жаткандары үй куруп аны сатуу менен алектенип калгандай да мындай базасы бар дейбизби нар жагында бюджети жакшы компаниялар балким ишти алып кетип аткандыр. Жанагы ошол бюджети азыраак компанияларбы жанагы үйдүн эле үй сатып эле үйдү куруп эле үйдү сатып эле калган жагы болбой калган көрүнүштөр да баягы социалдык тармактарда чыгарылган видеолордон көрүп калабыз да. Көпчүлүгүндө унаа токтотуучу жайлар же балдар аянтчалары, жашоочулар сейилдеп басчу жерлер жок деп арызданышкан видеолор чыгат да. Курушчулар союзу ушул курулуш компаниялар менен иши менен сиздер дагы бир сүйлөшүп, талапка ылайык кургула деп, сиздер да кеп кеңештерди берип, кандайдыр бир алардын укугун коргоо менен гана чектелесиздерби же ошондой кеңештерди дагы берип, оңдоого, талапты аткарууга шарт түзөсүздөрбү? Курулуш тармагын алсак, бул акыркы 15 эле жыл болду да. Мисалы, баягы 90-чы жылдар токтогон боюнча 2010га чейин практически көп кабаттуу үйлөр салынган эмес болчу да. Ошол 15 жылдын акыркы 4 жылы андан чоң курулуш жүрүп атат да. Мурун үйлөр бар эле, машина асты менен кирип, кайра арты менен чыккан тилекке каршы ушундай проекттер согласование кетип калган да. Бирок азыркы требование боюнча 60-40, ошо 40%-ында саласың, 60% благоустройство, ошол парковочный ошондой көрсөтүлгөн. Андан нарушение болсо, кийин эксплуатация бериш болбойт да. Анан буга чейин, мына 2025-26 жылга чейин генплан практически иштебей келген да. ПДП деп туруп южный зонаны жазалган, ал ПДПны активисттер, НПОшниктер сотко берип отмена алып сашкан. Анан хаотичный, точечный застройка жүрүп келди да. Анан былтыр ошол Россиянын Санкт-Петербургдагы проектный институтту нанимать этип, 25 жылга Бишкек шаарынын генпланы 26 апрелде кол коюлуп, Кабмин менен бекиди да. Бул жерде карасак, ошол көп парктар көрсөтүлгөн, шаарды кольцевой жолдор көрсөтүлгөн. Мурункундай шаардын ичинде практика курулуш жүрүлбөйт да. Ошол негизгилер ошол Анкара көчөсүнүн продолжениясы, түштүк магистраль көчөсүнүн продолжение ошака чоң-чоң микрорайондор түшкөн атат да. Мурун болсо бир жерди сатып алып эле градсветка алып келип өткөзүп, баягы эскиз квартал жазып эле кете берчү да. Азыр андай көрүнүш токтойт. Жакында Казань шаарына барып келдим. Ошол Казаньда дагы аябай жакшы шаар жашоочуларына абдан удобный кылып сонун жасашыптыр да. Мурунку баягы бир этаж үйлөрдүн баарын бүт баарын бузуп, жаңы шаар практически салынып калыптыр. Чоң көчөлөрдүн баарын чоңойтушуптур. Урумчу шаарын көрүп атасыз, мурун бир 20 жыл мурун барганда көбүнчөсү эле баягы бир этаж частный үйлөр болчу да. Азыр карасаңар, Урумчуда бир частный дом жок. Бүт многоэтажный кеткен. Анан азыр баягы биз Бишкекти бар күлүп айтчу да, саманный поезд менен курчалып калган депчи, баягы захват болуп туруп, бүт эле саманный үйлөр салынып, эч кандай архитектурный келбети жок. Ошол убакта жашоо дагы кыйын болчу, ошол адамдар өзүнүн финансына жараша үйлөр салып коюшкан да. Ал жерде же сейсмопоясы жок болушу мүмкүн, же жер титиресе анын баары кулап, чоң кырсык болушу мүмкүн да. Ошондуктан ошол акырында новостройкалар бузулуп, орларында многоэтажный үйлөр түшөт да. Ошого даяр болуш керек. Анан Бишкек шаары негизи өзү абдан кургак шаарлардын катарына кирет да. Чаң болуп эле 30 метрге чейин чаң көтөрүлүп турат. Ошондуктан жанагындай биз буга чейин өзүбүз айтып келгенбиз, парк строительдик жасап берели, бир 5-10 гектар мэрия бөлүп берсе, өзүнчө бир парктар жасайлы. Мисалы, Европада карасак, парктар көп, баягы нымдуу болуп, токойлор итак эле көп. Анан шаар салып атканда көп токойлорун калтырып коюшкан да парктардынчы. А бизде карасаңыз эч кандай готовый парк жок. Значит, биз с нуля жаңы парктарды создавать этиш керек да. Эми сиздер ошо курулуш компанияларга кеңештерди бересиздерби? Анан биз алып атканда баягы рекомендация менен алганга аракет кылып келебиз. Жоңгада баягы акча жасайм деп келбей эле деп айтабыз. Бул это не бизнес, это эң негизги жоопкерчилик. Бул 50 жыл, 100 жыл болсо эле биз жооп бере беребиз. Анан мисалы 10 жыл мурун салынган үйлөрүбүздү биз көрүп кичине уялабыз да. Анткени жыл сайын баягы ушундай конкуренция күчөп атат. Биз бири-бирибиздин үйлөрүбүздү карап эле
жакшыртканга ошондой аракеттер жасалып атат. Атаандашу менен эле Бишкек кичинекей, бири-бирибизди баарыбыз билебиз. Анан бир-эки үйдү туура эмес алып койсо, трещиналар кетип калса, анда ал жактан эч ким албай калат да, ошон үчүн. Анан дагы бир жагы специалисттер жетишпей атат. Ошол специалисттерге ишенип беребиз. Алар бир компанияга өтүп эле алдап жүргөн специалисттер дагы, поставщиктерибиз да, подрядчиктерибиз да ошондой болот. Анан Минстро менен сүйлөшүп, черный список түзөлүп атабыз. Яны банктардагы дайыл представитель компаниядан алдап кетсе же туура эмес иш кылса, экинчи компания иштей албай, баягы өзүнүн мурун кыргыздар эл үчүн деп баягы эл эмне дейт деп жашап келгенбиз аз болсо, уят деген сезим жоголуп баратат да. Ошондуктан айла жок, ошондой закондоштуруп койсок. Сиздер эми кайсы специалисттерге, адистерге ошол кара тизмени түзгөнгө Биз болсо, сиздерге кайсы адистер аябай мындай муктажсыздар ошол эми? Ошол эле прораптар, ПТО, технологдор, инженерлер, электриктер, сантехниктер, фасад жасагандар бүт эле жетишпейт. Анткени ушунчалык туруп эле курулуш күчөп кетти. Анан ошондуктан Кытайлар көрүп атпайсың, Кытайдан аябай көп строительный компаниялар кирип атат да. Бул рынок ушундай да, кайсы жерде спрос болсо ошол жака келе беришет. Биздин спад болсо Өзбекстанга кетет, Өзбекстанды чыгып Казакстанга барат, ушинтип курулуш компаниялар кете беришет да. Кыргызстанда канча курулуш компаниясы бар азыр эми? Иштеп, активдүү иш алып Мен бараткан, билгенден, жаңыдан по-моему, эмесин түптөп келаткан. Минстрой эле бир 400га жакын лицензияны, по-моему, ушул 3-4 жылда аннулировать этишти да. Эми мен 16-17 жылкы статистиканы алганда эле 1000дей компания болчу. Сиздер ошол канча компаниялар менен иштешесиздер да? Бизде мисалы азыр Кыргызстан боюнча иш алып барасыздар. 100дөн ашык компания кирген, баардык чоң компаниялар, ошо Ош, Жалал Абад, баардык региондор боюнча. Пока 100дөй компания. Анан мындай алганда ошол бирөө отделкада жүрөт, бирөө горнорудкада жүрөт, баары эле ошо деятельность алганда строительстводо кире беришет да. Балким 1000-2000 компания бар. Анын ичинен Бишкекте биз ойлоп атабыз бир 200дөн ашык компания бер жагы иштеп атат да. Руслан мырза, айтсаңыз, сиздер талап коюп атпайсыздарбы курулуш компаниялар? Бул Кыргызстан боюнча тиешелүү, Ооба, ооба. Бир эле Бишкек эмес. Бул жерде ооба, курулуш азыр бизде мынакей айтып атпайбызбы, строительный бум деп коет, курулуш аябай жакшы башталды. Бул дагы жакшы деп эсептейбиз, анткени курулуш өнүккөн жерде, көбөйгөн жерде экономика да өнүгөт да. Ошондуктан бизде Бишкек шаары боюнча 525 үй салынып атат азыр. Үй эле эмес, бир комплекста 5, 6, 7, 10го жакын блоктор бар. Бул жеке компаниялар тарабынан салынып атат, же мамлекеттик кошулуп? Ошондо эсептегенде Мамлекеттикке кошулуп 525 объект бар. Ош шаары боюнча 100дөн ашык объектиси бар. Манас шаарында 40тан ашык объект салынып атат. Көп кабаттуу үйлөр, чоң объектилер. Чолпон ата, Нарым тараптарда курулуштар жокпу азыр? Курулуштар бар. Нарымда дагы азыр салынып атат. Көп кабаттуу үйлөр бар аякта. Ысык көлдө мына 35 жылда бирде брендүү отель кирген эмес болчу да. Хаят Хилтонго кошогончу. 25-жылы бир жок дегенде бир 5-6 мировой бренд кирди. Marriott, Movenpick, Meriton, дагы башкалар кирип атат да. Бишкекке мына кирип атат, Radisson Blu кирип атат, Hilton кирип атат. Бул деген экономиканын өсүшү. Бул якорный бизнестердин аркасынан башка чоң бизнестер да кирет да. Анан Кыргызстан баягы страна туризма деп атпайбызбы? Шарттарды түзүп берсек, как раз азыр Дубайда Иранда аткан ситуацияда дүйнөлүк инвесторлорду өзүбүзгө тартып кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк бар. Даже Саудия мамлекеттерин карасаңар, туристтер тартыш үчүн даже казинону уруксат берип атышат, анткени азыр дүйнө жүзү боюнча туристти тартуу боюнча чоң күрөш болуп атат да. Мына жакынкы Өзбекстанды карасак, Андижан Сити, Ташкент Сити, бүт жерде ситилерин куруп атат. Ошол инфраструктураны түзүп бериш керек да. Анан жолун алып келип биз боз үйгө жаткызып койсок, бул эми арзан туристтер келет. Ошол жерге 5 жылдыз отельдер курулса, бул бай кишилер келип $100 эмес, күнүгө $1000 таштаган туристтер келет да. Демек курулуштун жогорулашы, өнүгүшү бул туристтердин келишине дагы жакшы таасирин берет, албетте. Жанагы Кытайлар дагы келип атат деп атпайсызбы?
Кытайлар өздөрүнүн компаниялары аркылуу иш жүргүзүп атат же Кыргызстандагы жеке компанияларга жардам көрсөтүп, ошолордун курулуш компанияларынын курулуштарын өркүндөтүп атабы? Булардын бир минусы ошол бизди үйрөтпөй атышат да. Бул бир объектин алса өзлөрү куруп атат, аралаштырып иштетели десек, булар айтып атат, биз ушундай ар бир күнгө төлөйбүз, ар бир күн биз үчүн кымбат, ошон үчүн биз кыргыз балдарды кошо албайбыз деп атат да. Булар бир айда 4 этаж көтөрүп коюп атышат. Эми азыр дүйнө жашыл экологияга басым жасап, экологияны сактоого көңүл буруп жаткан учурда, Айгүл айым, бул экологдор жашыл Фрунзени же жашыл шаардын жашыл экологиясын сакталуусу үчүн сиздер тараптан бир маанилүү, объективдүү сунуштар айтылабы ушул эмеге, анан кийин ушуну сактап калгыла мына курулуш компанияларга деп өкмөткө бир сунуштарыңыздар барбы? Айтып талап коюп келесиздерби? Ооба, албетте. Биздики баягы билим берүү тармагында болгондуктан бул биз күн сайын эле айтабыз. Биз лекцияда күн сайын сүйлөйбүз. Андан тышкары конференцияларда, форумдарда, ушундай тегерек столдордо, симпозиумдарда сүйлөп, биздин бул боюнча 20 жылдан ашык эмгектерибиз бар да. Ошонун баардыгы ушул Кыргызстанда жайылган да, ушу библиотекаларда барып, же болбосо студенттер билет дегендей ушундай байма-бай гезит журналдарда, теледе, радиодо дайыма тынымсыз биз айтып келебиз да. Тынымсыз айтабыз да. Анан жашыл экономика албетте бүгүнкү күндө дүйнө бул боюнча кам көрүп атпайбы? Анан ошону биз да кыргыздар дагы алып калышыбыз керек, ошону дагычы. Анан жашыл деген эле ошол нерсе да, ошол өсүмдүктөрдү көбөйтүшүбүз керек да. Анан өсүмдүктөр өзгөчө шаарда да, мына курулуш дегенден кийин курулушта ошол ой келди, кыркы бербеш керек да. Тиги жашынакай жашыл дарактарды да, өзгөчө эмендер бүгүнкү күндө кыркылып кетип атат, же болбосо ак кайыңдар кыркылып кетип атат, өзгөчө борбордо да, өзгөчө центрде да. Биз дайыма саресеп салып турабыз да, күндө элечи, жумуштан келатканда, же болбосо баратканда, же болбосо башка күндө делечи. Анан ошонун баардыгы кайра эле өзүбүзгө баягы кислород кычкылтыг бөлүп чыгарат. Андан тышкары бул бак дарактардын көп болушу эң негизгиси бул шаарда. Шаар жайын бүгүнкү күндө калк интенсивдүү өсүп атпайбы? Анан калктын баягы муктаждыгы бул автомобилдер, транспорт да. Ар бир үйдө бүгүнкү күндө 5 транспорт бар. Ошонун баары чыкканда шумдан, ызы чуудан бул коргойт да. Ошондуктан ошол жашыл өсүмдүктөрдү көбөйтүшүбүз керек. Мисалы үчүн өзгөчө жана Ахунбаева көчөсү, мына Совет Абдымомунов көчөсү, же Абдрахманов көчөсү, Чүй көчөсү, Киевская көчөсү, Шаардын борбордагы өзгөчө көчөлөр бүгүнкү күндө баягы ызы чуу болуп турат го. Ызы чуудан бул ошол жашыл өсүмдүктөр сактайт да. Мейли үйүнө гүл өстүрөбү, же эшигинин алдына гүл өстүрөбү, дарак тиги, бадал тиги айырмасы жок. Ошонун баарын көбөйтүшүбүз керек да. Ошол ызы чуудан сактайт. Ызы чуу бул дайыма эле ызы чуу болуп, Ахунбаева Малдыбаевада жашап, дайыма ызы чууну ууп жүрсө, анда күндө эле дискотекада жүргөнгө барабар болот. Ызы чууда кафеде отурганга барабар, же болбосо музыканы аябай диапазондо укканга барабар дагы. Анан ал жүрүп отуруп, анан смертке алып келет. Нервке тийип, нервтен ошол неме болот да. Нервтенүү, кыжырдануу алып кетип, анан өлүмгө алып келет. Кислородный голодание. Ошондой болот да. Анан ошондуктан ошол өсүмдүктөрдү көбөйтүшүбүз керек. Андан тышкары жана мисалы үчүн өзгөчө борбордук көчөлөрдө үзбөш керек, наоборот, тескерисинче көбөйтүшүбүз керек. Бул күндүн радиациясынан сактайт. Мисалы үчүн күндүн радиациясы бизге тик тиет да, биз Кыргызстан күн өстүү өлкөбүз, тоолуу өлкөбүз. Анан бизде күндүн туруктуулугу абдан көп, 15-16 саат. Анан машинаны токтотуп коюп кете берет, машинаны токтоткондо күн тийип атат да. Ал жерде 100% кайра чагылат да. Эгер неме күндүн тиги бактын түбүнө токтосочу, анткени күн тийгизбейт. Ал эми тиги асфальтка токтотуп койсо, анда радиация алат да. Радиация да бүгүнкү күндө бул 21-кылымдын эң негизги экологиялык маселеси болуп эсептелет. Бул радиация чалдыкса, анда ал тукум курут дегенди билдирет да. Бул өзүнчө илим, өзүнчө тема да. Жана ошол сыяктуу, ошондуктан бак дарактарды, жашыл экономиканы биз көбөйтүшүбүз керек. Экологияны мындай өркүндөтүп, өнүктүрүү деп атасыздар да. Мисалы, шаардын борбордук көчөлөрүндө дарактын же бак дарактын кайсы түрү болбосун эле отургуза бериш керекпи, же кайсы бир түрлөрү барбы?
ушул дарактарды сөзсүз отурулуш керек деген түрлөрү бар. Негизинен бул эмен дарагын, дуп деп коебузбу, эменди көп отурушубуз керек. Ак кайыңды, жанагы бадалдарды, акацияны, сиренди, арчанын түрлөрүн, көк пиктан, бүт бардын, карагайдын түрү бар да, жанагы шишкасын жеп неме терип жүрбөйбүзбү? Ошонун баардыгын өстүрүшүбүз керек да. Өстүрүп карап, анан ошо жашыл баягы экономикага биз дагы жакындашыбыз керек да. Мына өткөндө мен да ушу Өзбекстанга барып келдим. Жана Ташкент Сити деген, жана башка Самарканд Сити дейт. Мен укмуш жапжашыл. Мен бир немеге келгендей болдум да. Анан күндүз прям күн тийип турат, а бирок тиги мындай ысыбай эле эмтип эле жүрдүм да бактын арасындачы. Бул ошо салкындыкты сактайт да, бактын көп болгондугучу. Анан эмнеге ушундай болуп атабыз, биз ысышыбыз керек болчу да деп бирибизге суроо берип коебуз да. Жок дейт. Ошол бактарак ошо күндүн нурун кайра чагылтып кетип атат да. Ошондуктан өстүрүшүбүз керек биз дагы. Эми өнүккөн өлкөлөрдө эмес, но жакынкы мамлекеттерди деле карасак, бийик имараттардын, көп кабаттуу турак жайлардын долбоорлорундай өзгөчө кооз, башкача көрүнөт да, баары бир. Бизде деле ошондой үй салууга, ошондой көп кабаттуу имараттарды курууга, ошондой объектилерди курууга мүмкүнчүлүк барбы? Биз жакында ошо президентке кат жазып кайрылдым эле, ошо бир 50 гектар, 100 гектар кылып освоение кылып баштайлы деп. Ошол мисалы Дубай, эмне үчүн Дубай болуп кетти? Алар концептуальный проекттер жазышканда, мисалы 200-300 гектарга бир жана Ташкент Сити 70 гектарга жазышпадыбы? Баарын бузуп туруп, анан с нуля шаар жасакчы. Биз өзүбүз деле уялып калдык. Магистральдын үстү 10 компания салсак, 10 башка үй салынып калды да. Анан кой муну токтотолу деп азыр жакын күндө ушу 28 гектар жерди бөлүп берип атышат. Бир стилистика, үйлөр окшош. Бишкектин да өзүнүн бир стили болуш керек да, өзүнүн бир характери болуш керек. Мисалы Венага или там Барселонага барсаңар өзү отлично жасап турат да. Ошол сыяктуу эле Бишкекти дагы бир стилге алып келсек, анан ошол мисалы 100 гектарга мисалы жасасак, ал жерде өзүнүн торговый центри болот, өзүнүн мечити болот, өзүнүн мектептери, садиктери, паркы болот. Анан ошол жерге мисалы ошол эле арабтар келип жашаганга, чет өлкөлүктөр келип жашаганга безопасный город өзүнчө. Ошондойлорду биз азыр ишке ашыралы деп буюрса аракеттерди кылып атабыз. Анткени Бишкекти оңдошубуз керек. Чоң-чоң ошондой комплекстерди квартал город. Эми курулуш компанияларды мисалы оңдойбуз деп сиздер аракет кылып атасыздар. Курулуш компанияларды бир чет өлкөлүк эмелерге алып барып, тажрыйба алмаштырып, жаңы нерселерди үйрөткөнгө мүмкүнчүлүк барбы сиздерде? Биз дайым ошолорду ишке алып барып атабыз. Биз азыр буга чейин Кытай шаарларын барып кыдыртып келдик, ага чейин Америкага барып келдик. Азыр поездкалар ошо Европаларга бар, анан Россияга барып Казань шаарларын көрүп келдик. Обязательно четке чыгып барып келмейинче биз көзүбүз ачылбайт да. Анан азыр ошол биздин архитекторлорду, специалисттерди кетирген боюнча да көп иштерди алып барып атабыз. Мисалы да бир компания BI Group менен иштешип, алардын опытын алып атат Казакстанда. Биз экспорт услугка чыгыш керек да. Кичинекей эле Кыргызстандын ичинде жүрүп, ошол компанияларды өстүрүп, миллиардер компания кылып, чет жактарга иштетип, ушу тапкан акчасын алып келип Кыргызстанга алып киргенде уровеньге да жетиш керек да. Эми адистер дегендей баягы адистерди да окутуш керек. Жаш адистерди, чет өлкөнүн тажрыйбасын алдырып, чет жактардан көрсөтүп. Биз өзүнчө академия строительство архитектураны жандандыргантабыз. Нурдан Кемелович айтты, КГУстан өзүнө алып атыптыр Минстрой. Жакында өтүшү мүмкүн. Ошондо биз специалисттерди, ошо студенттерди 1-2 курстан баштап, полностью уже быйылдан баштайбыз. Производственный практика албасак, булар теорияны окуп жүрүп эле, жөн эле дневникке кол койдуруп алышат, практиканы өттүм деп. Практически келгенде билбей калып атышат да. 5 жыл эне атасы окутат, үйүн төлөп берет, кийимин кийгизет. 5 жылдан кийин карасаң специалист эмес ал. Кайра биз аны окуткуча да 5 жыл кетип калат да. Кытайдын башка университетин карасаңар, студенттер экзамен тапшырыш үчүн обморок кулагы чакта даярданышат да. Анан конкуренция баягы Бишкекте жашаш деле оңой болбой бартат. Жыл сайын кымбат болот. Мен ойлойм, ушу жаштар да уже ойгонуп, келечекте ким болом деп ошол специалист туура тандаш керек да. Баягы эне атасы бияка окуйсуң деп койсо эле кетип калбай. Анан 5-курста булар түшүнөт экен, бул мен медик болбой эле курулушчу болсом болмок, же курулушчу болбой медик болсом болмок деген жаштар көп экен да. Сиздерге мен рахмат айтам. Бүгүнкү келип кызыктуу маек куруп, экология боюнча, шаардын курулушу боюнча, архитектурасы боюнча кызыктуу маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.